Assalamu alaikum Көкбөрү Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Бул чыгарылышта ынтымак же достук тууралуу сөз болбойт. Бүтүндөй чыгарылышты намыс командасына арнайын. Бул команда бүгүн чемпиондукка жетүүнүн үлгүсүн көрсөттү. Команда 2022-жылы түптөлүп, 1-лигада ирети менен басып келатып, арадан 4 жыл дегенде жогорку тактыкка жетти. Ошол 2022-жылдары команда азыркы Шахтер ошондогу жаштыкка келгенде эле кылкан жутуп тамагынан аш өтпөй калар эле. Ошол жылы команда Ноорузда да, Жеңиш кубогунда да 2 жолу катары менен жаштыкка утулуп, турнирден четтеди. 2023-жылы команда бүтүндөй нарындан курама курап күчтөнүп келди эле. Анысын деле жарым финалда жаштык 9-3 эсеби менен демин баскан. Айтор түштүктүн командалары намысты бырчалап эле келди. 2023-жылы 9-майда Өзгөндүн командасы намысты тайпадан чыгарбай үйүнө айдаган. Ойдон кайтпаган намыс 2024-жылы ири өзгөрүүгө барды. Командага кыртышы келишпей жүргөн Мирбек Мукташев деген Путинди алып келди. Таластан Астар Култабышев менен Таласбек Дүйшаналиевди, ал эми машыктыруучулукка Сейитбек Анарбек уулу туруп берди. Мына ошондо намыс 1-лиганын ийгиликтүү финалына жетип, ал жактан Каракулжа күтүп турган эле. Түштүктүн клубтарына келгенде кол көтөргөн намыс биринчи жолу Кара Дубаны жоюп, чемпион аталып, жогорку лигага көтөрүлдү. Жогорку лигада намысты дөшө командалар атандаш көрбөй жаткан учур эле. Бирок 2024-жылы Жеңиш кубогунда намыс жогорку лигада 6 команданын төрттүгүнө кирип, 3-орун үчүн атактуу достукка тиш көрсөтүп койгондон тарта кыргыз көкбөрүсү дагы бир команда жетилип келатканын сезе баштады. Анын аркасында жогорку лигада тоңуп калат деген Дастан Русланов агасы Манас Ниязовго кыр көрсөтүп, аны менен да эсептешүүгө чакырып өттү. Кечээ эле 1-лигада быкшып аткан намыс 2025-жылы силер менен сүйлөшөбүз дегендей кайтты. Болбосо жогорку лиганын төрттүгүнө кирүү алар үчүн ойго келбеген нерсе эле. 2025-жылы кыргыз көкбөрү үчүн жалгыз бир турнир Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу гана. Клубдук деңгээлде өтүп, намыс үчтүктөгү Сары Өзөндү сүрүп, дагы бир тепкич чемпиондукка жакындады. Мына эми 2026-жылда келип, намыс кайрадан Сейитбекти машыктыруучулукка алып келип, Таластан Майрамбек менен Абудасбекти, Көлдөн Дастанды чакырды. Акыркы экөөнө суроолор көп эле. Андай оюнчу нарында деле табылмак деген өңдүү. Бирок Абудасбек командага эмне керек экенин Сейитбек бүгүн далилдеди. Кразга Абудасты отургузду. Машыктыруучунун эң негизги көзүрү болгонун баарыбыз көрдүк. Ал эми 5 кашканын оюнга чыгарбоо да туура чечим болгонун билдик. Ошондой эле саяпкерликке кайрадан Калбек Алтыбаевдин кайтарып келүү намыстын стратегиялык жеңиши болду. Дастан Качкынбаев атандашка жармашса кенедей чапталып болгон канын соруп атты. Анын минген танкы коргоодо алдыңкы ролду ойноду. Ал эми Путинден жалпы улакчылар үлгү алыш керек. Улакчы ат минип башкарган деле эмес, күнү-түнү залдан чыкпай физикалык жактан өсүү керектигин далилдеди. Бүгүн Путин таладагы 24 оюнчунун арасынан эң эле балбаны болду. Эртең анын кайра эле залда жүргөнүн көрөрбүз. Намыстын жеңишине жалпы көкбөрү деп ооругандар тазим этиш керек. Намыстын жеңиши өлкөдөгү жалпы клубтардын көзүн ачып отурат. Намыс 9 жылдан бери Ноорузду бербей келе жаткан ынтымакты жылдырганы менен эми анын желкесинде ынтымак менен достуктун деми уруп баштады. Эми чемпиондукту кармоо деген тапшырма турат. Ал да жеңил болбойт. Башкасы бир тең ынтымакты утуу менен жылаандын куйругун басты. Бул команда бир утулса, кийинкиси ири эсеп менен өзүнүкүн алат.